7 адамдын өмүрүн жалмаган түндөгү кырсык маркумдардын сөөгү Кочкор Ата шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирилген. 5 шаардык кеңешке шайлоого катышууга 22 партия документ тапшырган маалда ырчы чоочулардын айрымдары да саясатка барары белгилүү болду. Шоу бизнес өкүлдөрүнүн саясатка аттанганына сиз кандай карайсыз? Тамагашты коронавируска байлап шылтоо менен бааны көтөргүсү келгендер бар. Өкмөт азык-түлүк баасына жана экспортуна көзөмөл киргизет. Бул кабарлардын кыскача түрмөгү болду. Аты жөнүм Арзым Аталанов. Кутман кечиңиз менен. Тилекке каршы жагымсыз жаңылыктардан баштайбыз. Ош шаарында 1-класстын окуучусу жол кырсыгында набыт болду. Аны жүк ташыган КАМАЗ унасы сүзүп кеткен. Бул тууралуу маалыматты шаардык ички иштер башкармалыгынан ырасташты. Алардын маалыматында окуя түшкү чендерде Салиева жана Разаков көчөлөрүнүн кесилишинде жол кырсыгы катталган. Бала жайында көз жумган. КАМАЗ айып жайына коюлуп, айдоочу текшерүүдөн өтүүдө. Дагы бир ири кырсык кечээ түндө Бишкек Ош унаа жолунда катталган. Автокырсыктан 7 адам көз жумган. Кырсык Нукен районунун Бүргөндү айылына жакын жерде болуп, жабырланган 6 адам Шамалды Сай шаарчасындагы ооруканага жеткирилген. Маалыматта Mercedes-Benz Vito менен Honda Jazz автокөлүктөрү кагышындагы айтылган окуя болгон жерге өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 4 куткаруучусу, тез жардам жана ички иштер министрлигинин кызматкерлери барган. Куткаруучулар жабыркаган жарандарды автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматына каза тапкандарды милицияга өткөрүп беришкен. Маркумдардын сөөгү Кочкор Ата шаардык ооруканасынын өлүк сактоочу жайына жеткирилген. Башка кабарларга келсек, өкмөттүк эмес уюмдар боюнча мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Макул деп 100 депутат добуш берди. Каршы болгондор 9 депутат. Алдыда дагы 2 окууда депутаттардын колдоосуна ээ болушу керек. Эгер мыйзам кабыл алынса, коммерциялык эмес уюм жыл сайын каржы маселелери тууралуу өкмөт аныктаган формада отчет берип турууга милдеттүү болот. Бул талапты аткарбаса, мыйзам чегинде жоопко тартылат. Кыргызстанда өкмөттүк эмес уюмдардын ишмердүүлүгүн көзөмөлгө алуу аракети 2014-жылы да болгон. Анда бул аракет ишке ашкан эмес. 5 шаардык кеңешке шайлоого катышууга 22 партия документ тапшырган маалда ырчы чоочулардын айрымдары да саясатка барары белгилүү болду. Негизи эле Кыргызстанда өткөн шайлоо өнөктөктөрүндө капчылыктуулардын сап башында турганы бизди анчейин таң калтырбайт. Себеби бизнестен майын чыгаргандар акыры келип саясатчы болуп жүргөнүн көрүп эле жүрбөйбүзбү? Анткени менен социалдык тармактагылар депутаттыкка ашынган шоу-бизнес, искусство адамдарын сындашууда. Кененирээк кийинки материалда. Учурда шаардык кеңештин шайлоосуна катышууга камынып жаткан партиянын катарына ырчы Самара Каримованын да кошулуп жатканы талкууга түшпөй койгон жок. Айрымдар шоу-бизнестин өкүлү коомдун кайсы проблемасын чечмегиле дешет. Көп жылдан бери мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштеген үлгүлүү айымдардан да алдыгы өтүп алып турган. Ошол жака Самара эле жетишпей атты эле. Биринчи билимин текшерип, тесттен өткөрүп, анан депутаттыкка бара турган кылыш керек. Дайыма жалтыр-жултурда жүрсө анан, негизи эркине мен да тан бердим. Албетте шайлоого катышуу катышпоо ар бир кыргызстандыктын укугу. Андыктан ырчы айым айрым булактарга жергиликтүү шайлоого катышаарын мындайча түшүндүргөн. Албетте өлкөдөгү ар бир саясий кырдаалга кайдыгер эмесмин жана эч качан унчукпай турбаймын. Мен Кыргызстандын жаранымын, мекенимди сүйөм, ата-бабалардын улуу наркын сакталган, Ала Тоодо ар дайым тынчтык болсун, ар бир үйдө, ар бир жарандын жүрөгүндө бактылуулук орносун. Өлкөбүз гүлдөп өсүп, кошуна мамлекеттерге тең ата болушун жана балдарыбыз билимдүү болушун каалайм. Анткени менен саясатчылар шайлоо алдында бардык тармактын өкүлдөрүнүн мындай кадамдарга таң калып деле кереги жок дешет. Себеби ошол эле Каримованын ысымы жөн гана партиянын катарына кошулуп жатуусу балким добуш топтоонун аракети болушу ыктымал. Биз көрүп атабыз, партияда баягы аты чыккан адамдарды колдонуп атат. Алардын атыны, инсандык атыны гана колдонуп атат партия үчүн. Себеби алар элге таанымал, жок дегенде ошол шаардын же областтын масштабында таанымал адамдарды колдонуп атат. Кээ бир учурларда республикалык масштабтагы таанымал адамдарды колдонуп атат. Бирок алар реалдуу шаардын социалдык жана экономикалык абалын билишпейт да. Мына ушул баягы жанды кейиткен жери мына ушунда болуп атат да. Буга чейин шаардык кеңештин шайлоосуна катышууга камынып жаткан кээ бир партиялардын тизмесинде аял талапкерлердин саны көп экенин БШКнын төрайымы Нуржан Шайдуллабекова билдирген. Айтымында тизменин атайын талаптары бар. Бир жыныстагы талапкердин саны 70%-дан ашпашы керек. Бардык партиялар бул талаптарды аткарган.
Кээ бир партиялар тизмеге аялдарды көбүрөөк кошкон. Бул албетте позитивдүү көрүнүш. Партиялар аялдардын шайлоого катышуусун активдештирүү үчүн чын дилден ушундай кадамдарды жасап жатат деп үмүт артабыз. Ал арада лидер айымдардын тобу гендердик саясатка байланыштуу айымдардан да эл өкүлү катары шайлануусу керек. Бирок маалымат жыйынга келгендер депутаттыкка ат салышкан айымдар партиянын курмандыгына айланбашы керек деген баса белгилешүүдө. Анан ооба саясаттан чыгып калышы мүмкүн сыртка ар бир себептер менен. Биз Кыргызстанда ушундай тажрыйба бар. Шайлоо бүтөрү менен эле арызыңды жаз деген башталат да. Эми ошондой болушу да мүмкүн, ал деле мындай өзүнчө мындай жок эмес да, бар. Интернетте айтылган пикирлерден улам депутат болуучу адам элге жакын, көйгөйүн чече алган жана элдин өксөгөнүн канааттандырган адам болсо жакшы болмок. Бирок таланты менен жакшы ийгиликтерге жеткен Самара Каримованын чарбачылык жаатка канчалык шыгы бар экенин билүүгө мүмкүн болбоду. Ким билет, балким Сузулонто ырдаган таланттуу айым бул жумушту да аткара алар. Эскерте кетсек, ушул жылдын 12 апрелинде Ош шаардык кеңешинин шайлоо өтөт. Шайлоого 9 талапкер каттоодон өткөн. Шаардык кеңештин депутаттыгына 45 орун каралган. Таткашардан Адилет Нушанбаев, Нурньюз. Эми кааламдагы айрым бир кабарлардан Дүйнөлүк банк коронавируска каршы күрөш үчүн 12 миллиард доллар бөлөрүн жарыялады. Ага ылайык каражаттын 8 миллиард доллары тез арада бөлүнөт. Ал эми батышта бир катар гезит басылмалар президент менен соттошуп атса, Өзбекстанда бир жарандын батиринде жалпы баасы 80 000 долларга тете медициналык бет каптар табылды. Толугураак кийинки сюжет. АКШда 3 мартта супер шейшемби деп аталган күнү 15 штатта демократтардын ички жарышы праймериз өттү. Баштапкы жыйынтыктарга ылайык, андагы мурдагы вице-президент Джо Байден 10 штатка озуп чыкты. Байден 48%га чейин добуш алышы мүмкүн экенин айтылууда. Экинчи орунду болсо сенатор Берни Сандер алды. Ал эң эле көп жашаган Калифорния менен Техаста өттү. Ошондой эле Байденди негизинен афро-америкалыктар менен улгайган адамдар колдоп жаткандыгын айрым басылмалар жазышууда. Сандерс болсо латын америкалыктар менен жаштардан колдоо тапты. Дональд Трамптын шайлоо штабы Washington Post гезитин жалган жала жапты, президенттин кадыр баркына көлөкө түшүрдү деп айыптап сотко берди. Басылмага былтыр июнь айында 2016 жылдагы президенттик шайлоодо Трамптын командасы менен Орусиянын тымызын жеңичинен сүйлөшүүлөрү тууралуу макала чыккан. Washington Post бул тууралуу дооматты четке кагып, укугун сотто талашаарын билдирди. Ал эми бир апта мурун Трамптын штабы ушундай эле доомат менен New York Times гезитин дагы сотко берген. Аталган басылмадагы соттошууга даяр экендигин жарыялаган. Оганстандын Гилмен провинциясында Талибан кыймылынын жоочулары көзөмөл өткөрмө бекетине кол салгандан кийин Кошмо Штаттар аларга абадан сок курду. АКШ армиясынын өкүлү Сони Легет бул коргонуу максатындагы чабуул болгонун белгиледи. Мындан бир канча саат мурда Дональд Трамп аймактагы зомбулукту токтотуу боюнча Талибандын лидери Молду Абдул Гани Барадар менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн, тараптар мыкты баарлашканын жарыялаган эле. Ал эми АКШнын Теннесси штатында күчтүү бороондун кесепетинде кеминде 25 адам көз жумгандыгы айтылууда. Дайынсыз жоголгондорду издөө иштери дале уланып жатат. Кыйраткыч бороон АКШнын түштүк чыгышында жайгашкан Теннесси штатынын үстүндө 3 март күнү жүрүп өткөн. Натыйжада 48 имарат кулап, 150 адам ооруканага жеткирилген. Телегөрсөтүүдө трансляцияланган видео жазууларда кыйраган көпүрөлөр жана көчөлөр чагылдырылган. Ал эми ABC телеканалы штаттын борбору Нашвилланын аэропортунда бири-бири менен кагылышкан учактардын, автоунаалардын видеосу жарыяланган. Өзбекстанда бир жарандын батиринде жалпы баасы 80 000 долларга тете медициналык бет каптар табылды. Өзбекстан мамлекеттик бажы комитетинин маалыматына караганда, укук коргоо органдары менен биргеликте өткөн операция учурунда табылган бет каптардын сертификаттары болгон эмес жана чет өлкөлөргө сатууга даярдалып жаткан. Бажы комитети медициналык бет каптар такталган мыйзамсыз кампа кайсы жерде жайгашканын маалымдаган жок. Буга чейин Кыргызстандан дагы ат кесичилик жол менен 1 миллион даана медициналык бет капты чыгарып кетүүгө аракет кылган жарандар кармалган эле. Ал эми акыркы бир суткада Йемендин түндүк тарабында жайгашкан Эль-Джауф провинциясында 25 000 жай тургун турак жайын таштап кетүүгө мажбур болду. Согуш аймагынан качкындардын көпчүлүгү Мариб провинциясында барышкан. Бириккен Улуттар уюмунун аймактык тургундар боюнча фонду соңку аралыкта Мариб провинциясында медициналык жай 5-тен 8ге көбөйтүлгөнүн билдирди. Миграция кызматы болсо эл аралык жана гуманитардык уюмдарды региондогу гуманитардык кризисти эртерээк жөнгө салууга чакырууда.
Жаңылыктарды баяндап жатабыз. Өкмөт азык-түлүк баасына жана экспортуна көзөмөл киргизет. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев селектордук кеңешмеде билдирди. Анда коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына жайылышына жол бербөө жана кырдаалдын өнүгүшүнө бөгөт коюу маселелери талкууланды. Премьер-министр өлкөнүн рыноктарындагы абалды күн сайын изилдөө керектигине тиешелүү мамлекеттик органдардын көңүлүн бурду. Чиновниктин айтымында айрымдары түзүлгөн жагдайды колдонуп, кайсы бир азык-түлүктөрдүн башка товарлардын баасын негизсиз көтөрүү менен пайда табууну көздөгөндөр болушу мүмкүн. Буга жол бербөө керек. Айыл чарба продукцияларын ташып чыгарууга көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Тигил же бул азыктардын тартыштыгы болбого тийиш. Ошол эле теманы улай Бишкекте коронавирус тууралуу элге маалымат берилди. Анда дүйнөгө жайылып жаткан жугуштуу оорудан коргонуу, медициналык бет каптын орду, жеке гигиенаны сактоо эрежелери жөнүндө маалыматтар сүрөттөр менен видеороликтердин коштоосунда көрсөтүлдү. Соңку маалыматтар боюнча вирус дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүндө катталды. 3000 адам өлүп, ооруну жугузгандардын саны 87 000 адамдан ашты. Бишкекте саламаттык сактоо министрлигинин өкүлдөрү ден соолукту чыңдоо боюнча улуттук борбордун кызматкерлери жана Кызыл Чырым уюмунун ыктыярчылары элге коронавирус тууралуу маалымат беришти. Анда дүйнөгө жайылып жаткан жугуштуу илдеттен коргонуу, медициналык бет каптын орду, жеке гигиенаны сактоо эрежелери жөнүндө маалыматтар сүрөттөр менен видео роликтердин коштоосунда көрсөтүлдү. Соңку маалыматтар боюнча вирус дүйнөнүн 60тан ашык өлкөсүндө катталган. На сегодняшний день, согласно Всемирной организации здравоохранения, Дүйнө жүзү боюнча 93 000ден ашык коронавирусту жуктургандар катталды. Алардын ичинен 3 000ден ашыгы каза болгон. Бирок коронавирус менен ооруган 50 000ден ашык адам айыгып кеткенин айта кетүү керек. Учурда Кыргызстанда эпидемиологиялык абал туруктуу. Жугуштуу оорунун алдын алуу боюнча бардык иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Адистер коронавирус илдетин алдын алуу ар бирибиздин көз каранды экенин белгилешет. Буга байланыштуу тазалыкка жана жугуштуу ооруларга байланышкан гигиеналык аракеттерге кылдат көңүл бурууга чакырышты. Өзүбүз деген личный гигиенаны, өздүк гигиенабызды сакташыбыз керек. Бул деген кол жуума айдайым элдер көп мындай көп чогулган жерлерде мисалга оорулуу болуп кала турган болсо, аны сөзсүз түрдө эгер даже именно коронавирус башка вирус менен болгондо 1 метрден алысыраак аралыкта сүйлөшүп жакындашыш керек. Анан кийин көпчүлүк учурда бизде дагы бир иш болуп атат. Биздин жаштарыбыз, элдерибиз жүргөндө жөнүндө мындай маска кийип көчөдө жүрүп атат. Мунун эч кандай деле кажети жок деп айтам. Анткени деген бизде деген бул оору Кыргызстанда жок, келелек инфицированность жок. Кыргызстанда коронавирус илдетин алдын алуу боюнча чек ара бекеттеринде сырттан келген жарандар катуу текшерүүлөрдөн өтүүдө. Мындан тышкары 1 марттан тартып, оору күч алган өлкөлөрдө акыркы 20 күн ичинде болгон чет элдик жарандарды өлкөгө киргизбөөнү, ал эми кыргызстандыктарды келери менен 2 жумалык карантинге жиберүүнү чечкен. Бүгүн өткөн өкмөттүк кеңешмеде премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өлкөдөгү товар жүгүртүүнүн 5/1 бөлүгү Кытай Эл Республикасына туура келерин айтып, эпидемиологиялык кырдаалдын бизнес чөйрөсүнө тийгизген таасирин терең талдоо зарылдыгын белгиледи. Мынакей ушундай болуп калды, рынокко каатчылык келди дебей, биз жаңы мүмкүнчүлүктөрдү иштешибиз керекпиз. Бул боюнча биз 3-чү мамлекет менен иштөө жактарын көбөйтүшүбүз керек Кытайдан тышкары. Кытай мамлекетинен өтүүчү товарлардан бажы төлөмдөрүнүн түшпөй калышынын ордун кайра толтурушубуз керек. Ал эми өлкө президентинин Дүйнөлүк банктын Борбордук Азия өлкөлөрү боюнча аймактык директору Лилия Бурунчук менен болгон жолугушуусунда банк тарабынан коронавирус менен күрөшүүдө өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам фондун түзүү мерчемделип жатканы маалым болду. Бул багытта Кыргызстан менен кызматташуу мүмкүнчүлүктөрү да каралары айтылды. Айта кетчү жагда COVID-19 коронавирусу балдар жана өспүрүмдөргө көп жукпай турганын адистер белгилешти. Бул тууралуу Кытайдын коронавирусту көзөмөлдөө жана алдын алуу борбордун маалыматына таянып, Известия басылмасы жазды. Адистер бул багытта вирус жуктуруп алган 70 000 кишини анализдеп чыгышкан. Анда жаңы туулган кезден тарта 10 жашка чейинки жана 10 жаштан 19 жашка чейинкилер арасында жуктуруп алгандар 1%дан гана экени белгилүү болгон. Бирок ошол эле учурда мындай көрүнүш тыкыр иликтөөнү талап кыла турганын эскертишти. Каныбек Темиров, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Жаңылыктардын кийинки бөлүгүнө өтөбүз. Соттук отурумдар уланууда. Прокурорлор Кой Таш окуясы боюнча сот ачык өтүшүнө каршы эмес. Москвадагы жеңиш парадына Кыргызстандан 3 ардагер барат. Ал эми бул ирет аксакалдарга майрамды утурлай берүүчү акчаны жогорулатуу маселеси чечилди. Жарадар болгон Жаабарстын тагдыры Бириккен Улуттар уюму жаныбарга жардам берүү менен донорлордун көңүлүн бурат.
Бишкектин 1-май райондук соту Кой Таш окуясы боюнча айыпталуучулардын башкаруу чарасын өзгөртүү боюнча жактоочулардын өтүнүчүн четке какты. Бүгүн 4-мартта аталган окуя боюнча кылмыш ишин алдын ала кароо иши улантылды. Иш боюнча 14 чараны айыпталууда. Алардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бар. Соттук отурумга төрагалык кылуучу судья Марат Сыдыков айыпталуучулардын башкаруу чарасын өзгөртүү өтүнүчүн четке какты. Жактоочулар мындан сырткары кылмыш ишиндеги айрым бетме-бет сурактардын жыйынтыгын жокко чыгарууну өтүнүштү. Муну алар бир катар мыйзам бузуулар менен чыгарылганын белгилешет. Буга чейин айыпкерлердин жактоочулары иш жабык өтүп калышы мүмкүн экенин билдирип, күмөн санап жатышкан. Бүгүн болсо прокурорлор Кой Таш окуясына байланыштуу соттук отурумдун ачык өтүшүн колдой турганын билдиришти. Бишкек шаарынын соту жогорку кеңештин экс-депутаты Ширин Айтматованын жарандык никедеги күйөөсү Сыргак Кенжебаевди камакка калтырды. Бул тууралуу шаардык соттон билдиришти. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен Кенжебаев 2020-жылдын 20-апрелине чейин камакка алынган. Жактоочулар бул чечимди жокко чыгаруу өтүнүчү менен жогорку инстанцияга кайрылышкан болчу. Эске сала кетели, Сыргак Кенжебаев алдамчылык кылмышына шектелип, 2019-жылдын 20-декабрында Казакстандын Алматы аэропортунан кармалган. Учурда ал номер 1 абагында кармалып жатат. Кыргызстандын аскеринде дедовщина жок. Бул тууралуу маалымат жыйында коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетине билдиришти. Ал негизинен командирлерге байланыштуу болот. Ал сабактарды жакшы өтүп, аскер өтөгөндөрдү жакшы көзөмөлдөсө, кызмат өтө жакшы жүрөт. Дедовщина маселеси дайыма көзөмөлдө турары айтылды. Маалыматтарга караганда 2019-жылы өлкө боюнча 6000 жаш улан аскерде кызмат өтөдү. Ал эми Кыргызстанда жазгы аскерге чакыруу өнүктүгү башталды. Быйыл жалпысынан кызмат өтөгө 3000 жаш жигиттер чакырылат. Баштап жарандардын мөөнөттүү аскерлик жана альтернативдик кызматтарга чакыруу өткөрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президенти өзүнүн жарлыгы боюнча жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому боюнча кабыл алынган. Азыркы учурда чакырууга чейинки аскерлик жана альтернативдик кызматтарга чакырууга тийиш болгон жарандарга аскер кызматтарынын тарабынан изилдөө жүргүзүлөт. Изилдөө чакыруучулардын жашаган жери боюнча ангелемешүү жолу менен анын ата-энеси жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өкүлдөрү менен жүргүзүлөт. Ал эми улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолу төлөнүүчү жардам катары 75 000 сомдон бөлүнөт. Билдирмеге ылайык, президент Сооронбай Жээнбеков улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине бир жолку төлөмдөр жөнүндө жарлыкка кол койгон. Азыркы тапта өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 251 ардагери жашайт. Алардын ичинен 65 согуштун майыптары, 153 согуштун катышуучулары, 15 экинчи дүйнөлүк согуш мезгилинде фашисттер жана алардын союздаштары түзгөн концлагерлерде мажбурлап кармоо жайларында жашы жетелек кезинде туткун болгон адамдар. Нур телеканалы жардамга муктаж болгондорго кол сунат. Бул ирет 3 баласын бага албай жаткан жалгыз бой эне туурасында баяндайбыз. Жашарга да үйү жок айым жагдайын мындайча түшүндүрдү. Учурда 3 баланын энеси болом. Өзүм биринчи топтогу майыпка кирем. Жамбаш сүйөк боюнча. Жамбаш сүйөктү дагы учурда азыр операцияга жасаш керек. Индиядан каучук алып келиш керек деп атат. Жанагы 300 000 сом турат экен. Эми мындай ага кошумча эле 2017-жылы ушул өпкөдөн туберкулез оорусуна кабылып, о 1 жыл дарыланып, андан жыйынтык болбостон жарым миң кайрадан алып салууга мажбур болушту врачтар. Учурда 3 баланы жалгыз бой энемин тарбиялап өстүрүүдөмүн. Балдардын атасы 2010-жылы дүйнө салды, каза болду. Лечение кылдым, аны төгө элекпиз, ачыгын айтсам. Эми мен турак жайым жок, ушул өмүр бою азап чегип келдим. Ар кайсы жерде өмүр кечирдим. Бул үй өзү бир комнаталуу үй деп айтылат. Бул кире беришинде мен турам, бул жакта студент балдар бар. Ошол үйдүн ээсинин балдары окушат бул жакта. Бул жерде ушу кухняда эле биртке жер тосулган экен. Ушул жерде өзүмдүн баягы чөнтөгүмө карап эле ушул жерде жашап күн кечирүүдөмүн. 3 балам менен. Чоң балам келсе ушул балдарга кошуп коюп атам, суранып эле. Аны 2 балам 6-базар күнү интернаттан келишет, келген күндөрү мен ушул жерде
өмүр кечиребиз да. Өмүр бою эле ар кайсы жерде жашап күн көрдүк. Ушу мен кыскасы балдарым менен чогуу турганга турак жайым болсо аябай жакшы болмок эле. Мен Кудайдан дуа кылып келем. Көрсөңүз, мына плитка менен бул жерде отопление да кирген эмес, газ да жок. Бар болгон жашоо бул жерде электр энергиясына караган үчүн бизде эме 2,5 миңда болуп кетип атат услугабыз. Анан мен барып сурансам, бизге окшогон инвалидтерге эч кандай мындай жардам жок экен электр энергиясы боюнча. Кыргыз элимен кайрылат элем, колуңуздардан келген жардамыңыздар болсо берсеңиздер болот депчи. Эми ар кандай жардамга эле муктаж, тынбай дары-дармегиме кетип атат. Айтып атам, операцияга дагы муктаж болуп турам. Кол улап жардам салсаңыздар деп суранат элем элден. Кыргыз элим кайрымдуу, боорукер, мээримдүү. Анткени баарыбыз мусулманбыз. Буга чейин мен Ош шаардык мэрияга кайрылдым. Анда Кадыр Баев эле, эми шаардык мэрия. Ошол жакка кайрылсам, ошол тизмелеп эле каттап документиме бир кайтарып беришти. Жок, болбойт экен, сен районго карайт экенсиң. Жок, мен шаарга турганыма 2 жыл болду да. Атайын ошол үчүн шаарга которулуп келдим. Же жер тилке бергиле, же болбосо жер тилке бергенде деле менин акыбалым жок да. Үй салганга көрүп атасыңар да. Үй салганга акыбалым жок. Кезек мобилдик репортер рубрикасында Ош шаарынын Ленин көчөсүнүн жашоочусу Тешикташ базарына кире бериште жайгашкан арыктардын ичи көп убакыттан бери тазаланмаганын айткан жаран бизге видео тартып кайрылган. Айтымында аталган көчөнүн тазалыгына эч ким жооп бербейт. Жер Ленина көчөсү. Бул жерде көрүп турганыңыздардай тазалашпайт. Ар кандай мусорлар көчөдө арык толтура. Көчөнүн башынан аягына чейин ушундай көрүнүш. Бул күнү кече ташталган мусорлар эмес. Буга бир кыйла убакыт болгон. Жогоруда бизге кайрылган шаар тургунунун айткандарын Ош шаардык тазалык ишканасынын кызматкерлери эске алып, Ленин көчөсүндөгү таштандыларды тазалашты. Жыйынтыгы кандай болгонун тазалык мекемесинин өкүлдөрү видео аркылуу бул тасманы жиберишти. Башталат экен ушул жерден, арал заводдун кире беришинен. Ушул жерден башталат экен, наракта арык жок экен. Аяктыкы о нерден башталат экен, пакет көтөрүп кеткен киши. Жерден до конца мына. О, Шайтапан светофоруна чейин алып беребиз. Бириккен Улуттар уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жарадар болгон Жабарс аттуу барска жардам берүү үчүн донорлордун көңүлүн бурат. Жырткычты Талас облусунан Бишкекке 10 январда алып келишкен. Рентген анын денесинин башынан чачма октор бар экенин аныктап, Борбор калаага жеткирилгенден кийин жаныбарга ветеринарлар операция кылышкан. Анда жырткычтын оң көзүнүн кареги жарадар болгонго чейин эле соолуп калганы анык болгон, ал эми экинчи көзү адамдар кол салганда жабыркаган. Жаныбарга Жабарс деген ысым ыйгарышкан. Азырынча биздеги жаңылыктар мына ушулар. Сиз дагы коомдо болуп жаткан окуя көйгөйлөрдү жеткирүүгө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ал үчүн биздин телеканалдын мобилдик репортер кызматы иштеп жатканын эсиңизге салабыз. Тарткан видеоңузду жана кабарыңызды 0553 53 0005 WhatsApp номер аркылуу жөнөтсөңүздөр болот. Эфир аркылуу амандашкыча саламат калыңыздар.